Ben geldim. Ayt. Ben geldim. Hanım de. Hanım. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда TikTok тиркемеси жабылаары кабарланган учурда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги чечим кабыл алып, аны ишке ашыруу үчүн Санарип өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берген. Бул чечимдин кабыл алынуусуна жаш өспүрүмдөрдүн психикасына, ден соолугуна терс таасирин тийгизип жаткандыгы себеп. Мындан улам мекеменин дарегине бир топ кайрылуулар түшкөндүгү да кабарланууда. Албетте, биз дагы көрүп атабыз, ошол коомчулукта эки тарап болуп, нааразычылыктар болуп атат, көбүрөөк колдогондор болуп атат. Бирок биз бир нерсени эске алыш керекпиз да. Бүгүнкү күндө телеканалдар болобу, радио каналдар болобу, газет негизи маалымат массалык каражаттарында балдар боюнча мыйзамдар бар да. Ошол мыйзамдарды мисалы бүгүнкү телеканалдар бузса, албетте бир чаралар колдонулат да. Анан бул эми интернет тармагында болуп, бизге Кыргызстанга кирип аткандан кийин эч кандай тартип жок болуп, ушул боюнча баарыбыз ушул мыйзамга баш ийиш керек алкагында болуп атат да. Бул учурда аталган платформанын жабылуусун колдоого алганы да, каршы чыкканы да болду. Тиркеменин жабылуусун социалдык тармак колдонуучулары тарабынан да талкууга алынып, ар тараптуу пикирлер айтылды. Аталган тиркемени жабаардан оболу, жосунсуз жоруктарды жасагандар үчүн чара көрүү эрежелерин карап көрүү сунуштары да берилди. Туура жакка колдонсок болмок. Бирок пайдасынан зыяны көп болгон учурда жабылганы туура. Эгерде TikTok'ту көзөмөлдөй турган ыкмалары табылса, кайра ачып койсо деле болот го. Жапкан туура эмес. TikTok аркылуу биздин туризм да өсүүдө. Көптөгөн адамдар иштеп атышат. Жөн гана штраф салып коюшса болбойбу аша чаап кеткендерге? Түкүрүккө штраф дегенде эле да бизде тыюу салуу менен маселе чечилбейт. TikTok'те эмне кылыш керек экенин бул жагынан Россиядан үлгү алсак болот. Контентти активно контролдошот. TikTok'тун өзүнө тыюу салуу эмес, ичин фильтрлеп, ограничениялерин киргизип дегендей. Буга баштарын оорутпай тыюу деп коюш оңой да. Жапканы туура эле болот менимче. Себеби өтө деңгээли төмөн тартипсиздер көп экен. Бизде өсүп келе жаткан жаш муундардын психикасын бузмак болду. Жакшы жагына колдонушса жакшы болмок. Тилекке каршы акча табам деп эле айбан болуп алышты. TikTok тиркемеси тигелже бул контенттер аркылуу коомго таасир берүүдөн сырткары көпчүлүктү алаксытып убакыттан утурат. Бул жагын эске алуу менен тиркеменин жабылуусуна макул болгон жаштар да жок эмес. Пайдалуу маалыматтарды алса болот. Анан жаман жак терс таасири болсо, ошол жаштардын көпчүлүгү ошол TikTok менен көп убакыт өткөрүп атат. Времясын ошол менен өткөзүп атат да. Библиотекаларга барган адамдар аз да азыр. Бирок бир четинен жаппаса керек да. Аякта канча адамдар бизнес кылып атат. Балдар үчүн бул тескери болушу мүмкүн, но жаап салуу деген бул туура эмес. TikToктон көп маалымат алса болот. Аны ойлонуп туура иш кылуу керек. Бул деген может балким какое-то ограничение сделать. Мне кажется, TikTok наоборот как бы развивает молодежь, поддерживает всех. Там, посмотришь, даже, в общем, есть некоторые научные какие-то познавания там. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тиркемени жабуу чечиминен мурун аталган тармактын контентине мониторинг жүргүзгөн. Анын жүрүшүндө TikTok платформасын колдонууда балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматты чектөөлөр жана ошондой эле курактык категорияны контролдоо функциялары киргизилбей жаткандыгы аныкталган. Андан тышкары көптөгөн кайрылуулар эске алынганы кабарланат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.